got Milky Way for blood, evolution in my veins. I'm gone. Сіздерге эгиздердин видеосу кантип тартылат, ошону көрсөтүп беремин. Ал үчүн капкатка киребиз. Ошол биздин тартылган видеону алабыз. Бизде эгиздердин видеосу тартылган даяр. Мынакей. Бул жерде көрүп атасыздарбы, штатив бир жерде коюлган, жылган эмес, такыр жылган эмес, штатив турат, эки адам эки жакка келет. Ушундай болот. Кадр негизи ушинтип тартылат да. Штатив бир жерде болот. Анда бул адам келип отурат, штатив жылбайт, телефон бир жерде тартылып турат. Бул өзүнчө сүйлөй берет мындай кылып. Андан кийин бул кетет. Кеткенден кийин ушул эле адам нар жакка башкача кийинип келип отуруп калат. Муну менен сүйлөшкөндөй боло берет. Бул да кетет. Ошентип бул видео бүтөт. Тартканын түшүнүп алдыңыздар, камера бир жерде турат, кыймылдар баш керек такыр. Эми азыр маска менен иштейбиз. Бул жерден эле бөлүнүп турат. Эми биз ушул жердеги мына экинчи видеону биз наложение менен ылдыйга түшүрөбүз. Видеону басасыздар, бул жакта наложение деп астынан издейбиз. Наложение деп карайбыз. Мынакей мына наложение турат, ошо наложениени басабыз. Басканда ылдыйга түшүп калды. Эми муну биз колубуз менен тартып баш жагына чейин алып барабыз. Бизде мындай эки видео жаралды, көрдүңүздөрбү? Астына эки видео жаралды. Болгону бизде берки эле видео көрүнүп турат, наркы видео көрүнбөйт, анткени нар жакта адам тосулуп турат. Эми биз буга мунун экинчи видеонун фонун өчүрүп алабыз, удалить фон кылып алабыз да. Автоудаление. Мына эки адам эки жакта отуруп калды, көрдүңүздөрбү? Буга масканын деле кереги жок. Бул эгиздердин видеосу тартылып калды. Бул биринчи жолу. Биз сразу бул жерден автоудаление кылып койдук. Ошон үчүн дагы бир жолу бар. Биз бул жерден фонун өчүрбөйбүз. Автоудаление кылбайбыз. Маска менен иштегенди көрсөтүп берейин азыр. Муну ушул экинчи видеону кармайсыздар. Мына эң ылдый жагын бассаңыз маска деген бар. Ошо маскага киребиз. Анын ичинде могу горизонтальный дегенди басабыз. Көрдүңүздөрбү? Уже эки адам көрүнүп калды мына. Эми биз буну мынтип оңдоп коебуз. Ортого коебуз сызыкты. Могу горизонтальный сызык ортодо туруш керек да. Көрдүңүздөрбү? Мына жерде мына горизонтальный сызык ортодо турду. Камера эч жака жылган эмес, ошон үчүн бул жерлери дал келишти. Камера жылган болсо дал келбей калат болчу. Мынаны басабыз галочканы, всё. Эки адам эгиз болуп калды. Көрдүңүздөрбү? Эки жолун көрсөтүп бердим. Бирөөсүн автоудаление кыласыздар фонду, экинчисин маска менен иштейсиздер. Маска менен негизи ошентип иштелет. Маска менен иштегенди көрсөтүп бердим. Маска менен бассаңыздар эң акыркы жагында маска деп турат буякта. Маска. Ушул масканы бассаңыздар, горизонтальный деп монтип чыгат. Ушулардан масканы коюп иштете бересиз. Эми бизге бир аз өзгөчөлүк киргизебиз буга. Биринчи эле ушул фотону кармап алып, ретуш кылып чыгабыз бетине. Бетин агартып алабыз. Автоматически коюлуп калды. Эми биз буга бир аз эле осветление берип коебуз. Агартып коебуз. Анан бул жерден применить, анан сглаживанияны да бир аз берилиптир. Анан бул жерден применить ко всем дегенди басып коебуз. Эми биз бетин агартып алдык. Мындан кийин эле сразу фильтр беребиз. Бассаңыздар астында фильтр деп чыгат мында. Фильтрди бассаңыздар, бул жакта даяр фильтрлер чыгат. Применить ко всем дегенди басканда баардыгына болуп калат. Мисалы могу фильтр бергенде көрүп атасыздар, бул жака эле иштеп атат, бул жака иштеген жок. Ошон үчүн биз применить ко всем дегенди бассак баардыгына болот. Ушуну алып көрөлү. Применить ко всем дегенди басайлы. Болду. Бизде почти видео даяр. Эми муну сактап алып эле иштете бересиздер. Өзүңүздөр керектүү бул жактан эффекттерди кошуп, тексттерди жазып иштете бересиздер. Болду, видео даяр болду. Экспорт кылып сактап алабыз.